Өмүралиевтердин үй бүлөсү Талдуу Булактан былтыр күзүндө көчүп кеткен. Бул жолу алар калган каткан буюмдарын жыйнап, эшик алдындагы бак дарактарын караганы келишти. Үй кожойкеси Кундуз идиш аяктарын жыйнап, каралбай эйинсиреп калган үйүнүн абалына кейди. Таза суу жок. Жолдорубуз начар, мектеп алыс окуучуларга. Аны ошо тууралуу берден кеттик да, эмне кылабыз анан кийин? Биз жака жардам болбоду, келген депутаттар ушундай немете чек арабыз, уну жактан өтө албай калдык. Мал барысы эле өткүзүп кетет наркы өткө. Кыйналдык. Жок дегенде үндүктөрүбүзгө чейин өтүп атты да. Жоготтук, айдап кетип калып атты Өзбекстан солдаттары. Көчүшкө туура келди да, балдарыбыз үчүн көчөбүз да, эмне кылабыз? Суу келип турганда да биз берден кетпейт болчук да. Биздин ата немебиз болуп калды, балдарыбызга ата жай болуп калды да бир. Анан үй жай тыштап, бизге деле кыйын болду. Аякка барып үй салыш деле кыйын болду бизге. Эптеп жарым-жартылай бүтөрдүк, жарым-жартылай бүтпөй туру. Аксы районунун Дейрес айылындагы Талдуу Булак участкасы Өзбекстандын Чартак району менен чек аралаш аймакта орун алган. Район борборунан 80 чакырым алыстыкта орун алган чек арадагы аймакта жашоо үчүн шарттын начардыгы элди көчүп кетүүгө аргасыз кылууда. Тизилген катар үйлөрдүн көбүнүн азыр бузулган дубалдар гана калган. Чек арада эмне жакын канча эшектерди салып, 13 эшек алдырдым чек арада. Мыяктан сел келет, чоң сел келет. Үйлерди каптайт. Мына элдин баары көчүп кетти менден башкасы. Эмнеге ушул жака келдиңер эле 83-жылдары? Эми союз малы болгон ал убакта. Неме водоводство суу ташып турган кармалиния. Бу жерде кармалиния болгон баягы мал чарбазы болгон да бизде. Мал чарбазына жардам бергенбиз, анан кийин жаңы жер болгондон жашоо жакшы эле болгон ал убакта. Водоводство тынбай суу ташып турган, рейстер каттап турган. Азыр аны кийин анан эч ким каттабай койду. Кел эч ким иши деле жок менен. Неме болду, таза суу алып келип берсе, кичине көңүл буруп койсо, границада жакшы эле да чек араны кайтарат элек. Агар биз болбогондо бу элдер Өзбекстан качан өтүп кетет болчу? Мен 83 көчүп келгенде даже эшек менен отурду өзбектер тамсалып койгон болчу. Кийин кары сүрүлүп көчүшүп кетти эл көбөйгөндөн. Бул айылдагы негизги жетиген көчөсү, айылдыктар айткандай жетүү үй жайгашкандыктан өздөрү жетиген көчөсү деп атап алышкан. 5 жыл мурда көчүү процесси башталгандан улам азыр тургундардын деле саны кескин азайып кеткен. Бир гана ошо айылдын башында Жуматаевдардын гана үйү калды. Бизге ушу суу боюнча гана жардам берсе, теги ушу жашоо жакшы эле бир кетпейт элек. Эгер жардам берсе. Анан көбү кетип калды, ушу биз калдык. Эптеп жашап атыргы майлык. Жуматаевдардын үй бүлөсү эми бул аймакта чек араны өздөрү карап, айылга баш көз болчудай. Жамгыр жааган убак алар үчүн майрамдагыдай эле кубаныч тартуулайт. Эшик алдына орноткон идиштери сууга толуп, 1 айлык ичер сууларында камдап алышат. Айла жок, иче турган таза суу ушу. Канча убакыт ушинтип сактайсыңар? Бир жума же 10 күн, 20 күнгө чейин барат да, сактайм да 2 күн. Тамчынын суусу да бул? Тамчы да. Жамгырдык. Ушинтип анан айлык ушул экен. Чыдайбыз ошого көндүк, турмуш баары нерсеге көндүрөт экен турмуш. 1983 жылы Талдуу Булак аймагына алгачкы жолу Телман колхозунун жумушчулары көчүрүлүп келинген. Алар колхоздун малдарына тоют камдаган фермада тракторчу болуп иштеп, бул аймакта тамеки өстүрүшкөн. Союз тараган соң айылдын шартыда орношкон. Бир нече ирет чек арадагы айыл макамын алуу тууралуу кайрылуулары орундалбай келүүдө. Айыл өкмөткө районго аябай алыспыз. Биздин айыл өкмөтү 100 км алыста турат бизден. Районго 80 км алыста турабыз. Базарыбызга Учкоргондо Кызылжарга барабыз. Ошондо элдер кыйналып, жолдорубуз, шарттарыбыз болбогондуктан анан көчүп кетише баштады. Чек аранын маселесин жакшы такталбагандан, бу жерде мал келип уурдалгандан элдер уже тажады. Сел келип, буну караган адам жок, МЧС келет дагы, көрүп кетишет, жазып кетишет, эч нерсе жыйынтык жок. Айттык, жастык, жогорку кечкече жастык, айттык, дедик, эми айылдын статусу да берилбеген, чек ара статусу да берилбеген бияка. 5 жыл мурун Талдуу Булакта 20 түтүн үй бүлөдө 100дөн ашык адам жашачу. Азыр мында 8 гана үй бүлө калды. Быйыл күздө дагы 2 адам көчүүгө камынып жатат.
Аймакта медпункт жана мектеп да жок. Ага барууга 7 чакырым жолду басышат. Уюлдук байланыш тартпаган аймакта кыргыз теле берүүлөрү да көрсөтпөйт. Эми негизинен мүмкүнчүлүк болушунча да шартта аракет кылып атабыз. Биз канча жолу мен жогу жакка да кат менен кайрылгам. Себеби дегенде жогу жакта бул дептин эсебин алмайынча жол өтө кыйын. Себеби өзүңөр көрдүңөр жана пайдомдон чыга албайт. Анын үстүнө окуучулардын арактан алып келгенде 7-8 километрден жөө келип мектепке окушат. Элдин шарты о. Анан статус обязательно бул кичине элге жардам беришибиз керек. Кайрылдыңар беле буга чейин? Буга чейин кайрылганбыз. Биз кайрылып катуу жогорку кеңеш дагы билет. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча чек арада жайгашкан өзгөчө статуска ээ болгон 61 айыл 8 участок бар. Алардын 12си Жалал Абад облусунда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.